Баткенде saat 13. Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде мен Айжамал Амирова. Алгаш жаңылыктардан кыскача түрмөк. COVID-19 4 бейтап каза болуп, 370 жаңы учур катталды. Орусияда февралдан тарта нан кымбатташы мүмкүн. Бекешев журналисттик иликтөөгө маданияттуу түрдө жооп берүүгө чакырды. 26 январга карата коронавирус Баткен областында 15 адамдан, ал эми Кыргызстан боюнча 370 адамдан жаңы аныкталды. Ооругандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын тургундары. Саламаттыкты сактоо министрлиги вирустун акыркы суткада дагы 4 бейтап каза болгонун билдирди. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуктургандардын жалпы саны 196 миңден ашты, 2858 бейтап каза болду. Өлкөдө вируска каршы вакцинанын биринчи дозасын алгандардын жалпы саны 1,3 миллиондон ашты. Экинчи дозасын алгандар 1,1 миллионго чукулдады. Министрлик жашы 60-тан ашкан адамдарды бустердик дозаны алууга чакырды. Орусиянын нан өндүрүүчүлөрү февраль айынан тарта нан азыктарынын баасы кескин кымбаттайт деген эскертүү берди. Орусияда чыккан РБК басылмасы өлкөдөгү эң ири нан өндүрүүчү Фицер ишканасынын директорунун айткандарына таянып, нандын баасы 16,5 же болбосо 30%га чейин кымбаттарын жарыялады. Аталган компаниянын бул маалымат тууралуу кеңири түшүндүрмө бербей, ун, транспорт, нанды орогонго кеткен каражаттар кымбат болгондуктан баа өсүшү мүмкүн экенин билдирди. Жалпы Орусияда инфляциянын деңгээли 8,39% болуп, акыркы 6 жылдагы эң чоң көрсөткүчкө жетти. 2020 жылы инфляция 9,9% болгон. Кече Болот Темиров жана Төкмө Акын Болот Назаров тууралуу социалдык тармакта жашыруун жаздырылган аудио видеолор тарады. Аты жөнү шектүү аккаунттар аркылуу таркатылып жаткан тасмалар жашыруун жаздырылганын байкоого болот. Мындан улам Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев тийиштүү тараптарды журналисттин иликтөөсү кандай болбосун анын жеке жашоосуна кийлигишпей, маданияттуу түрдө жооп берүүгө чакырды. Бул тууралуу эл өкүлү бүгүн 26 январда парламенттик жалпы жыйынында айтты. Журналисттер иликтөө жасаганда ал туура эмеспи, жалган болобу, ага маданияттуу жооп бериш керек. Пресс-конференция уюштурабы, пресс-релиз аркылуубу, аны ар кандай жолу бар. Бирок журналисттерге басым кылып жеке жашоону видеого тартып жарыялап, биз ушундай деңгээлге түшпөсөк, атайын кызмат башкы прокуратурага айтат элем. Сивилдүү ыкма менен жооп берсеңер, деди Бекешев. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлиги аларды баңгизат саткан жана аны мыйзамсыз даярдаган деп айыптап жатат. Журналист менен Акын коюлган айыптарга четке какты. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырган эфирде мен Айжамал Амирова болдум. Эфир аркылуу кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.